Көкөй айыл аймагындагы номер 60-75 шайлоо тилкесинде даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Бюллетендер кабыл алынып, автоматтык добуш саноочу урналар сыноодон өткөрүлүп, санитардык эрежелерди сактоо үчүн керектүү каражаттар дайындалууда. Бул иштер жергиликтүү кеңештерге шайлоону жана референдумду таза, ачык айкын өткөрүү үчүн көрүлгөн даярдыктар. Референдумга 1617 шайлоочу катталган, жергиликтүүгө 1576 шайлоочу катталган. Талапкерлерибиз 11 талапкерибиз бар. Биздин участокко 7 мандат бөлүнгөн. Асуу жабдыктары жакшы эле. Бул өткөн шайлоодо температура ылдый болгон үчүн асуулар абдан перебой болду. Буда күн жылуу болсо, буюрса жакшы эле иштеп берет. Бюллетендер алып саналып бүтүп атат бүгүн кечээ. Ал эми Талас шаарындагы номер 61-11 шайлоо участкасында да камылгалар көрүлгөн. Добуш берүүчүлөрдүн тизмеси такталып, алдын ала эленген. Эми шайлоочуларга пандемия шартында аралыкты сактоо үчүн чийиндерди белгилөө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга пандустун жанына коңгуроо орнотуу иштери калды. Ошондой эле шайлоого өз алдынча келип катыша албай турган жарандар үчүн бир күн мурда алдын ала добуш берүүгө үймө-үй кыдырып, көчмө үкөктөр иштейт. Ал үчүн шаар боюнча 38 шайлоочу алдын ала арызын берген. Жалпы шайлоочулардын саны 2249. Бүгүнкү күндө бюллетендерди алып, печатын коюп, сейфтерге салып, эртеңки өтө турган шайлоого даярдыгыбызды бүтүрдүк. Облус боюнча 159 миңден ашык шайлоочулардын саны такталган. Айылдык кеңештерге 544 депутат шайланыш керек эле, анын ичинен 204 аялдарга квота берилген. Бүгүнкү күндө 1195 талапкер тапшырылды айылдык кеңеште облус боюнча. Бүт участоктарга бүгүнкү күндө автоматтык эсептөөчү урна 2 комплекттен таратылып берди. Шайлоочуларды идентификациялоо аппараттары бардыгы шайлоочулардын санына жараша 2ден 4кө чейин ар бир участокко коюлуп, бүгүнкү күндө тестирлөө процесси жүрүп атат. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча 117 шайлоо участкасы бар. Облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери шайлоо күнү коомдук коопсуздукту камсыздайт. Нуркызы Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алото 24, Талас облусу.